Кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгон мыйзам мындан 33 жыл мурун кабыл алынган. Ал кезде бул олуттуу кадам болгон. Андан бери мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча чаралар көрүлүүдө. Бул иш-чара өзү 2022 жылдын 23 августунда жарыяланган болчу. Бул иш-чаранын ичине şu мамлекеттик бүткүл республиканын аймагында өтүүчү 30дан ашуун иш-чаралар камтылган. Жана дагы буга мамлекеттик мекемелер, уюмдар, ишканалар бардык жагдайында орто билим берүүчү, жогорку окуу билим берүүчү жана бала бакчалардан баштап окуу системасынын бардыгы тең камтылган. Мына бүгүнкү иш-чара жыйынтыгын көргөзүп жатат. Бизде республиканын областтары боюнча атайын ушуга карата мониторингдер да жүргүзүлдү. Бул мамлекеттик иш кагаздарды мамлекеттик тилге өткөрүү жөнүндөгү абдан чоң иш-чаралар өткөрүлдү. Биздин ассамблеянын өнөр даярдалган чакан концерт көрсөтүлдү. Мен жалпысынан жыйын жакшы өттү. Бул элибиздин биримдигине, кыргыз тилинин дагы бийик даражасына өзүнүн дагы далили. Кудай буйрса, мындай ишчаралар барлык жерде өтүш керек. Анткени тил биздин элдин эң белгиси. Элибиз барда тил болот, Кудай буйрса, жакшылык боло берсин. Жыйынтыктоочу иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Абдыган Эркебаев, министрлер кабинетинин өкүлдөрү, жогорку окуу жайлардын ректорлору, окутуучулар жана тилчилер катышты. Мамлекеттик тилде өткөн айда өзгөчө айырмаланган активисттерге кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Бүтүн эл журтубуз, кыргызстандыктар кыргыз тилин сүйүп, кыргыз тили менен маектешип, кыргыз тилинде ырдап, кыргыз тилинде баарлашсын деген ниеттемин. Албетте эл аралык бекем ынтымак каалайбыз. Ошонун ичинде албетте биздин кыргыз тилибизди көтөрүп жүрөлү. Белгилей кетсек, мамлекеттик тил күнү жыл сайын 23 сентябрда белгиленет. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.